Assalamu алейкум ардактуу Нуркеж YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушуба кечиңиздер менен. Рахмат барыңыздарга, колдооңуздарга. Кезектеги машина сатылып атат. Машинанын марка модели Skoda Octavia 2018-жылкы. Биздин өзүнүн кыргыз бир туугандар сатып атат. Мен сиздерге азыр алгач машина тууралуу бир сыйра обзор кылайын дагы. Машинаны көрүп турасыздарбы? Өтө чекчейген машина экен. Мындай тургандан видтен эле байкасаңыздар болот. 17 размердеги куюлма диска экен. 17 размери. Кышкы баллондору ордунда экен. Жайкы баллону барбы? Бар. Азыр дискасыга чейин бар экен. Азыр сиздер менен чоң сурайбыз. Мен сиздерге азыр алымдын күчүмдүн жетишинче машинанын мындай мен билесиздер, постоянно болгондой көрсөтөм. Мээринде сарапина бар экен, биягында точка бар экен, наклейка сырылып калыптыр. Ошонун баарын көрсөтөм. Анда эмесе мен баштадым. Мага ийгилик каалап коюңуздар. Сиздер көрүп турган 33-регион подтакси азыр лицензиясы жада калса путевой лиси полный бар. Бул инибиз өзү иштеп жүрүптүр. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Мен салон жагын көрсөтөйүн. Комплектация базовый экен. 1.6 объем, автомат. Так. Мынакей бул эшиктин ручкалары. Машинаны кандай колдонгон ушул жерден байкаса болот. Машинаны өтө жакшы колдонулган. Ручкаларын байкадыңыздарбы? Баягы мындай өзүнүн жалпак тил менен айтканда, ручкадагы баягы адыр-будуру кетелекчи. Түшүнүңүздөр да. Так, салонго киребиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Отурайлычы. Охо, монитор бар болобу булар да? Базовыйда. Шкодага негизи буга чейин олтурган, мынчалык көңүл бурбайт элем. Эми буюрса машиналерди акырындан тааный баштайбыз. Ондай эмелери жакшы экен. Жылтырак серебро түстө экен, күмүш түстө экен. Айнек көтөргүч, электрак көтөргүч. Бул жакта кондиционери, климат контроль. Так, бул жакта блокировкасы бар экен. Радио, так, управление. Так, бул эмнеси экен? Но аваринканын үстүндөгүсү эмнеси? Айрбак экен ал. Аны не өчүрүп койсо да болобу? Ременди такканда неме болуш керек ал жак. Так, бул жагында фаранын баскычтары. Так, пробегин көрөбүз. Так, пробеги азыр сиздер менен чоң көрөбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Машина мага да жагып турат. Өзү чыгат, а? 50 километрге жетет, заправка кылгыла дейт. Буюрса жаңы хазайын заправка кылып алыш керек. Так. Көргөзбөйт кой, жаман күттүрдү го бул. Машинаны оталдырабыз. Машинанын мотордун үнү да аябай тунук экен. Пробеги чыкчап, мен башка жагын айтып берет. Бул жакта плафондору жакшы экен, состояниясы бул эмелердин дагы баягы. Салондун негизги абалы жакшы экен. Бул жагында эмнеси бар экен? Бул жагында жанагы. Так, салондо пробеги чыгыптыр, мына 248.216 экен. Реальный пробег, 18-дер ошондой эле жүрөт. Арендада машиналар дагы анчалык эме жүрө албайт. Так, чехолу. Чехол абалы дагы жакшы экен. Мынакей. Охо, ковриги жана 4D ковриктен экен, аз мен сиздерге көрсөтөм. Бул алдыңкы чехолдун абалы. Жакшы. Подлокотник бар экен бул жакта. Мынтип чалкалап албай дей бересиздер. Так, кеттик анда дальше. Арт жагын көрөбүз. Арткы ручкалары дагы. Арты механический айнек көтөргүч. Но неме сон экен, жылтырап. Насыпар багажы. Бул детский менен сатылабы же муну алып каласың? Ясно, что. Подаркага бересиң. Подарка берсем. Нуркежин атынан подарка сиздерге мына детский скидка. 1+1. Так, дальше кеттик.
арт жагын көрөбүз. Запаскасы ордунда. Мындай муну карап туруң тууган. Мына точканы көрдүңүздөрбү? Ошол точка деген много означает, что заводской. Көрүп атасыздарбы? Артынан эч кандай сокку болгон эмес, мына эки жагында тең. Заводской точкалары бар. Бул жагында дагы арткы экран. Бардыгы ордунда, заводдон кандай чыккан болсо ошондой. Анан историясын сиздер менен чогуу сурайбыз азыр. Так, бул жагы кыскасы таксиге керектүү шаймандар бар экен, аптечка, огнетушитель. Кудай калса детский кресло. На. Эшикти жаап коюң тууган. Арт. Так. Кеттик анда. Дискасы жакты, дискасын көрдүңүздөрбү? Жылтырап турат. 225 45 17 размер протектор өтө бодро экен. Ого, буну жаң койдуңарбы? Наке. Протекторду байкадыңыздарбы? Бул люпочка эмеспи? Так. Не деп турат? Люпочка? Ошо да? Люпочка экен. Балон люпочка. Эки сезон жөн эле колдонсоңуздар болот. Даже 3 сезонда калып берет бу. Эмесе жакы дөңгөлөгү шинасы менен, мына 3 сезон жөн эле алып берет булчу. Мынакей ал жагына көрсөтүп коеюн. Көрдүңүздөрбү? Жадалса баягы заводдон койгон немеси кете элек экен. Краскасы көрдүңүздөрбү мынагы? Сайчасында. Арыгында. Так, жакшы. Мына көрүп тургандай 450 капотты ачып койгон. Эми сиздер менен мотор жагын көрөбүз. Алдында мынагы немеси сынып кетиптир. Ортоңку решеткасы, анан мынагы не деп коет? Облицовкасы, мындай айтканда. Бул жагы мотор жагы бирок жуулуп аптыр. Сиздерге мынагы крыло жагын айтайын. Ооба, ключ вообще тийбептир. Демек, крылосу каптал жагынан чийилген, урулган эмес, крылосу таптаза. Эми экраны болсо, экранына сиздер менен чогуу көрөбүз. Экранында таптаза экен, өзүнүн заводской меткалары менен. Могу пластмастары бир да чечилген эмес. Өзү байкалып турат машинада. Эми машина баягы мотор жагы эми бир аз чаң, эми бирок чаң болсо дагы негизи мотордун защитниги бар экен ылдыйда. Көп машинелердики жок. Кышында баягы бүлүштүлгө улайлар тийип, ичиге бир кызыкта жип кирет. Байкайсыздарбы ушул? Көп машинелерде ошондой. Ошол жанагы астындагы защиткасы жоктуктан ошондой. Аккумулятору дагы жакшы экен. Так, машинаны көрдүңүздөр, мына крылосунда бир аз эмеси бар экен. Жок, бамперинде. Крылосунда дагы мына бурчунда бир аз чийиги бар экен. Анан калган жагы таптаза. Эми сатып аткан балдардан мен сиздерге бир сыйра комментарий алып берейин. Акчасын канча деп атат, неге сатып атат, сиздер менен чогуу калабыз. Келиңиз тууган, мага жакыныраак туруң дагы. Машинени канча болду колдонуп жүргөнүңүзгө? Машинени Каттык сүйлөй бериң. канча калды? 8 сентябрда алганбыз. 4 ай болуп калды. 4 ай болуп калды, Анан 4 ай болуп калды. кандай машина экен негизи? Чындыгында бул брачка менет. Кандай машина экен бул? Базардык сөз жок анын машинага. Просто мингенде билет го шкода кандай экенин. Даже Rapid шкода кандай экенин билет деп. Бирок шум жагынан базар жок. Жакшы машина. Шумизация, Шумизация жакшы, чем эмеле кылганда жакшы. Эми комфортто келет негизи. Азыр комфортто иштейт. Дал эмес, смена комфортто иштейт. Да, канча жыл иштейсиң? 1 жыл, Так, 4 ай болду. Анан каяктан алгансыз? Орустан алганбыз, бирок орус деле таксиде иштеген. Ачыгы да. Айтып коюң болгондой. Барковой эмелер турат го. Сары Госпаласа, ошолор чапталган болчу. Биз Яндексте чаптап эле лицензия жасап, сразу таксиге чыктык. Бирок Москвада эми айтыш кыйын го эми. Может быть таза машина бар. Таксиде иштеген аз да чындыгында. Жашыргандан эме жок. Историясын айтып коюң. Историясында ДТП бар экен, бирок сары менен белгилениптир. Сарыны билесиздер, алдынан аркасынан сары менен белгиленген бул Сарапина. Андан дагы
кызгылтырагы бар, ал эми бир аз катуураак. Анан слишком кызыл кочкулу бар, ал жесткий удар болгон деген түшүндүрөт. А бунун историясында азыр айтып атат. Мындай сары менен отметка болгон. Демек, сиздер көргөн азыркы решетка, облицовка, анан арт жагында билинбейт экен бирок, ошол экен историясына. Өзүңүздөр да келип көрсөңүздөр болот. Мен колум учунда жана көрсөттүм. Если калуучулар болсо, если барып текшерип андай десе, өзүнүн шоттон любой проверкага даярбыз. Барып текшерип эме кылып беребиз. Документ жагын бүт даярсыздар. Документ дагы ошо бир бакеге оформить кылынган. Ошо бакенин ошонун эмесиде, ИПСда, короче, лицензия жасалган. Еще страховка уже годовой. 4 ай болгон, ошо да 6 ай кылынса болот. Без ограничения. Без ограничения ошо алат. Просто алат, мени машинаны алат, сразу таксиге чыкса болот. Путевойду жасатып туруп эле ишке чыгып кете бересиз. Өзүнүн атынан жасайт, чыгып кетет. Могу врачка өзүнүн атынан өзүгө, могу машинеге вообще эмеси. Могу дисканы көрүп атасың, дисканы эмелерди бүт ичин жасаган, ошол себептен өзүнө эме. Өзүм айдайм деп эле. Аренага билген жок, бир өзү айдаган да. Ошого эме кылган. Анан эме боюнча алган адам ошол байке менен тааныштырасыңар. Ооба. Ким ИПСга лицензия чыгарып берген болсо. Азыр ошон паркында иштейсиңби? Ооба. Ошондой, негизи билесиздер туугандар. Азыр Москвада машина алсаң, бирөөнүн атыга коюп, ИПСына лицензия чыгарып бер десең, мен паркымда иштейсиң деген ушундай шарттары бар. Анан лицензияга төлөйсүңбү? Жок. Эч Каждый ай төлөйсүң. Ай төлөйсүң. Ежемесячно төлөйсүң. Канча төлөйсүң? 1000 рубль. 1000 рубль. Путевойду канча каласың? Бир айга алам, эгерде ал эме зависит эмеден да, иштешиңден да. Жок, 150 000 эгерде иштеп койсоң бекер да. Ошол лицензия чыгарып берген жасап берет. Анан эгерде ошонун паркында иштебейм десең, айына 2000 төлөйсүң, любой паркында иштесе болот. Мына туугандар. Вариант бар. Эми тууган саткандын себеби эмне деп ошону жакшы кылып айтып койсоң, мындай реальный алармандар азыр акчасын кармап тургандар бар да. Мындай машина таппай жүргөндөр көпчү. Ушунчалык даражадагы даяр машина таппай жүргөндөр бар да арабызда. Машинаны туугандар көрдүңүздөр, мындай турпатынан эле машина бодура турат. Мына дагы 300-400 км смело иштеп берем депчи, мына көрүп атасыздарбы? Жайкы дөңгөлөгү бар экен. Акчаны бересиздер, барып таанышасыздар, кимге оформление болгон. Ошон паркында иштейсиздер, мындай өз ара келишип. Болбосо айга 2000ден берип, каалаган паркта иштей бересиздер. Мына машинанын турган турпаты ушу. Причинасын айтып коюңуз. Причина продажи. Причина продажа. Кичинекей чакан бизнеси бар, чынында ошону бир аз чоңойтол деген ниет. Өнүктүрүш керек. Башка эле. Ошол эмне бизнес эми болот калды эми биягын. Ачыкка чыгара бериң. Чайхана ачып болуп калат чынында. Ошого эле азыр эме кылып атабыз. Тиң керек, а? Тиң керек болду. Баасын айтып коюң эми. Баасы 950. Келишсе болот. Келсе болот, ооба. Номерин коюп коебуз, ошо чалсындар, келсиндер көрсүндөр. Несі болса, реально келем, сөзлешеді да. Қосымша маалыматыңыз? Қосымша маалымат деле жоқ. Маалымат ошо страховкасы бар ошо. Но резиналар ошо иштеп берет. Анан 4 дөңгөлөк бар ошо. Летний. Бирок бир аз могу 17 бирок капризинде болот экен. Наркылага караганда. Ооба, бул низко профиль да. Низко профилде бир аз капризинде болот экен. Наркын коюп алса, если постоянно көрөк иштейм деп калса, наркын коюп алса болот. Могу врачкам вообще таксиде азыр иштейт. Күндө чыгат ошо 5-6 миң иштейт, всё кара. Азыр таксиде иштеп аткандар билсе керек, бир күндө 10 000 табат. Ооба, ошондой. Мына туугандар, көрдүңүздөр, мен бул туугандарды бир алыстан тартып коеюн. Ошол жакта туруп тура берлем, мындай. Кандай булар секретный тартып атат деген дагы ой туулушу мүмкүн. Өткөнкү Kia Optima'ны дагы мен так ушул местадан тартканмын. Ал эми бул чыгарылышта мен сиздерге ошол эле сыяктуу чекчейген Octavia мына биздин ушул туугандар сатып атат. Алла разы болсун, жакшы ниттер машинаны көрдүңүздөрбү? Аябай сонун. Жайкы дөңгөлөгү бар экен. Кыскасы таксиге даяр экен. Путевой листти жасатып туруп эле ишке чыгып кете бересиздер. Мына Нуркежинин атынан кресло сиздерге подарка. Дагы эмне керек туугандар, айтыңыздар мына. Ылдыйга номерин калтырып коебуз. Мына ушундай туугандар. Кыскасын айтканда, акчаны алып келесиздер, ээси менен келишесиздер. Путевой листти жазып эле ишке чыгып кете бересиздер. Андан сырткары, урматтуу көрүүчүлөр, ушул каналды дагы бир аз поддержка кылып, подписаться дегенди басып, биздин ар бир чыккан видеолорго лайктан басып турсаңыздар, биз сиздерге ушундай Москва жергесинде керектүү маалыматтарды чыгарганга даярбыз, чыгара беребиз. Сиздер менен мен Нурмбет Махматалиев. Кийинки видеодон жолугушканча ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.